Assalamu alaikum, hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, урматтуу Десин ТВ каналынын катталуучулары. Бардыгыңыздарды бүгүнкү айт арапаңыздар менен жана эртеңки келе турган айт майрамыңыздар менен достор. Бүгүн мен бир жүрөктөн чыккан бир-эки темалар боюнча сиздер менен бир маектешейин дедим достор. Ал эмне болгон темалар? Негизи эле бул Кыргыздагы акыркы кездери болуп жаткан мындай ар ким ар жака тартып ынтымаксыздык, баягы бир ынтымактын жоктугу, бир чогуу боло албай жаткандыгыбыз жана дагы башка көйгөйлөр жөнүндө сүйлөшөлүчү достор. Биз эмнеге эле ушундай болуп бара жатабыз? Менин жеке көз карашым. Биз кандай эл элек, азыр кандай болуп бара жатабыз достор? Кече биз ушундай бир кыймыл жөнүндө сүйлөшүп, мен кайрылуу жасадым. Көпчүлүк адамдар колдоп жатышат. Көбү силер эмнеге дагы кичинекей ушундай болуп турсак дагы эмне бөлүнүп жатасыңар дейт. Биз эч кандай бөлүнгөн жокпуз. Биринчиден достор, биздики, экинчиден саясий агым болуп, анан элди бияка жүргүлө, мындай саясий партия бололу, анан тиги партияга кошулбагыла, биз менен мынтип жүргүлө деп айтып, башка бир бара жаткан агымдан өзүнүн жүрөгүндөгү каалап турган нерсесинен өзүбүз жака тартып алсак, анда биз элди бөлдү десе болот эле да. Биз элди бөлгөн жокпуз достор. Биз жөн гана бир карапайым адамдар, байкуш, кедей, кембагалдар деп койсок болот. Карапайым адамдардын, мен кече айттым, премьер-министр деле, президент деле, бир капиталист деле карапайым адам болуп калышы мүмкүн. Карапайым деген ал боюн көтөрбөгөн ушундай адамды мен карапайым деп түшүнөм. Биз ушундай бир жөнөкөй адамдардын тобу, ошол эле эч ким жардам бербей жаткан карапайым адамдар, жөнөкөй жалпы биздин масса, ушундайлар биз өз кызыкчылыгыбызды өзүбүз коргойлу, алданбайлы дегендей. Мен айтып жатам, каалаган партияңарга, каалаган жүрөгүңөрдү кыла бергиле. Бирок биз ушундай бир жөнөкөй адамдар дагы чогулуп, өзүбүздүн кызыкчылыкты дагы коомчулукка жеткизип, өзүбүздү өзүбүз коргобосок достор, болбой калды да. Ар кандай нерселер чыгып кетиши мүмкүн, ар кандай бир алдыда капыстыктар болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн чогуу чараан туруп, могу YouTube площадкасы деле чоң эме площадка, кайрылгыла достор, оюңарды айткыла, эмне кылыш керек, кайсы көйгөйлөр бар. Мен азыр эми пока интернеттеги ушул сиздердин комментарийиңарды көрүп, ошого жараша реакция кылып жатам достор. Эми биринчи кадам деген ушинтип башталат, анан дагы башталат. Мен айтып жүрөм, мен бир чоң бир саясатчы болуп деле кеткен эмесмин, саясатка деле көп деле кызыкпайм, бирок мен элдин ушундай өзүмө окшогон адамдардын бир кызыкчылыгын коргоп берүүгө даярмын да. Ушул көйгөйлөрдү жеткизүүгө, башка нерсеге. Мен YouTube'да сүйлөгөндө деле ушул элдин көйгөйүн сүйлөйбүз да. Биз башка нерселерди бардык эле адамдар ушундай бир багыт алып барса керек. Эми менин бүгүнкү сүйлөй турган нерсем достор, ушул акыркы кездердеги биздеги бир өзүбүз колдон келсе оңдоп ала турган мүмкүнчүлүгүбүз бар. Макул, биз мамлекеттик бир саясатка кийлигише албайлы, ал жакты чоңдор чечет экен, президенттер чечет экен, ал жака биз айтсак деле сайрап кала берет экенбиз. Биздин ал эми өзүбүздүн колубуздан келе турган нерселер барбы? Ушундай бир салым кошуш үчүн, жакшы жашаш үчүн колубуздан келе турган өз мүмкүнчүлүктөрүбүз менен ушул кыргыз элин алдыга сүрөп кете турган бир мүмкүнчүлүктөр барбы достор? Мен ошолор жөнүндө силер менен бир аз оюмду бөлөйүн деп чечтим достор. Биринчи маселе биздеги ынтымактын жоктугу достор. Мени абдан акыркы кездеги түйшөлткөн бир ойлордун бири, ушул Facebook'ка кирген достор көрүп жаткан болушуңуздар керек. Кыргыздын карапайым эле мага окшогон жөнөкөй адамдарынын экиге бөлүнүп калгандыгы, кыргыздын интеллигенциясы дагы экиге бөлүнүп калды. Кыргыздын алдыңкы көз караштагы даже окумуштуулары дагы экиге бөлүнүп десе, партия жагынан эмес, мен дин жагынан сүйлөшөлү достор. Дин бул ар бир адамдын жеке өзүнүн иши. Ар бирибиз, кээ бирибиз ишенет экен, кээ бири ишенбей калат экен. Бул дин жөнүндө сүйлөгөндө абдан тонкий, абдан этият
кайсыл саясатчы болбосун, кайсыл адам болбосун дин жөнүндө сүйлөгөндө абдан этият болушубуз керек да. Мени өкүндүргөнү достор, ушул Facebook'tan көрүп отурсаңар керек, жарымы теңирчи болуп, жарым эмес эми бар теңирчилерчи, бияктан ушул биздин традициялык, ушул мен өзүм карманган ислам дининдеги адамдар, баягы ар бирибиз оюбузду айталы, мен ушундай дегеним, бир радикалдуу кадамдарга барбайлычы. Мен окуп жатам, ушул ислам дининде көбүнчө радикалдар бар дешип ошентип элестетишет да, бар чынын айтканда жанагы террористтер, башкалар. Азыркы кезде ошол эле өзүбүздүн кыргыз интеллигенциясынын арасында теңирчиликтериң деле радикалдык кадамдарга бара баштаптыр да. Ушул биз бир кыргызбыз го акыры. Ушул кичинекей нерсеге теңирчи болуп, анан ислам дининдегилер болуп, мусулман болуп, ар ким өз каалаганын кыла берсин. Бирок радикалдуу кадамдарга ушул интернетти пайдаланып, анан сакалчандар, араб кулдар деп, ушул биз интеллигент, жакшы деп эле эл үчүн күйгөн жигиттер ушундай сөздөрдү айтып, араб кул, сен арабтын кийимин кийип алгансың деп кемсинтип, адамдын личностуна тийип, ушундай бир пикирлерди жазып, анан бияктан согушат мусулмандар тигилерди. Достор, менин күйгөнүм ушул кичинекей кыргыз экиге бөлүнүп, бирибиз кемсинтип сүйлөп, бирибиз араб кул деп, бирибиз теңирчи деп, ушундай экиге бөлүнүп жаткандыгыбызда достор, бир эле макул, сен теңирчи боло бер, өзүңдүн ишиң, жеке ишиң, сенин жеке ишиңе мен киришпеймин. Мисалы да, мен лично мен өзүм, биз мына мисалы үчүн ушул салттуу ислам дининдегилер өзүбүз жөнүндө айталы, ошол теңирчилерге мындай асылбай эле коелучу. Ошол сен теңирчисиң, сен эмне барып лично айткыңар келсе, ошол кишиге жолугуп, сүйлөшүп, ушул нерсени коомдук талкууга алып чыкпай, мындай жөн эле ал жерде сөгүшүп, анткени сен жаман бир пикирди айтып, ошол адам, кандайдыр бир адам жөнүндө Facebook'ка же башка бир сеттерге киргизсең, ал тараптан ошонун тарапташтары сүйлөп, баягы интернет талаасы согуш талаасына айланып бара жатат да достор. Мындай кыргыздын келечегин ойлосок, биз ушул интернет талаасын ошол жака көтөрбөй эле коелучу. Ал ар кимдин өзүнүн иши, теңирчи болобу, христиан болобу, аны сен үйрөтүп, конечно, баягы мусулман дининде дагы даават айтып түшүндүрүп кой дейт, сооп болот депчи. Эми түшүндүрөт десе, жакшынакай сөз менен түшүндүргүлөт. Анан ушул интернет демесин пайдаланып, сөгүп, сен мындайсың, сен андайсың деп, ушунчалык жаман нерселерге, ушунчалык көңүл калтырууларга барып жатабыз да достор. Ошол эле теңирчилер, араб кулсуңар, анан андай мындай деп, ушул Элмирбек Иманалиев каза болгондо дагы, анан жарымы мусулман деп, жарымы теңирчи, ушундай эмеде ортодо болгон деп, даже ушул кандай коомдо кандай бир окуя болсо дагы, ошону дагы ушундай плоскостко карап туруп, теңирчилик бияка деп эки жака тартып, баягы улак тарткандай, ар ким өзүнүкүн прав. Достор, кыргыз элибиз өтө көпчүлүк эмес, мындай ичибизден ирип, сен мындайсың, сен андайсың деп бөлүнө баштасак, андай ишибиз чатак достор. Бизди эң өкүнткөн жери, биздин кыргыз деген духубуздун экиге бөлүнүп, кыргыз деген бир наамыбыз экиге бөлүнүп, ушундай туш тарапка тарап бара жаткандыгы жаман да достор. Чогуу бололу. Кыргыз болгондон уялбайлы достор. Мына акыркы кездери көрүп жатасыздар интернеттерден. Орусча сүйлөгөн адамдар өздөрүн чыныгы билимдүү, илимдүү адам катары көрүп, ал жөнөкөй, карапайым, бизге окшогон карапайым адамдарды мырк, андай, мындай деп, ошол адамдар дагы өздөрүнчө бөлүнүп, алар бир ак сөөк кыйын болуп, берки адамдарды мырк деп, ал чоң саясатчылардын оозунан ошондой сөздөр чыгып, бул жагынан дагы экиге бөлүнүп, сулой болуп, ким орусча сүйлөп, орусча окуп калса эле кыйын болуп калабы достор. Андай эмес. Биз кыргыз болгондон кийин өзүбүздүн мамлекетибизде кыргызча сүйлөшүбүз керек. Милициялар кыргызча сүйлөш керек. Анан тиги кыздын эмесин көрдүңөр, баягыда сен орусча сүйлөбөйсүң, сен билбейсиң деп баягы милиция кызматкерин төмөнгө уруп жатат. Иши кылып, алардын ою боюнча орусча сүйлөш керек экен да. Албетте биздин чиновниктерди көрүп жүрөбүз, орусча эмес, кыргызча сүйлөй алышпайт. Саясатка бардыңбы, кыргызчаны жакшылап сүйлө. Топчубек Тургуналиев деген аксакалды билесиңер да, кыргызчаны кыргыздан жакшы сүйлөйт, орусчаны орустан жакшы сүйлөйт. Ушундай деңгээлде болуш керек да, ушундай деңгээлде достор. Анан мени өкүндүргөн дагы бир маселе, былтыр мен Бишкекте жүргөндө ушунчалык
Emne sebepten oşolor mırk dep başkalardı tömөнгө eме kılıp atat, urup süйлөp atat. Antkeni biz oşol orus tilin жогорулатып көтөрүп атабыз. Маршруткада баратып остановите, башка сөздү сдачу можно. Эми туугандар, достор, айдоочуң өзү кыргыз болсо, маршрутканын ичинде баары кыргыздар отурса, анан эмне эле тейтеңдеп орусча сүйлөйсүңөр? Мына биз Россияда жүрөбүз. Силер 100 жолу орусча сүйлөп, 100 жолу кыйын, интеллигент болуп келгиле, все равно биякта чуркасыңар, достор. Мен ачыгын эле айтып коеюн, ошактагы баягы кыйын болгон аксөөк интеллигент сөрөйлөргө. Силер биз эч ким эмеспиз. Биз экинчи сортпуз. Чын эле айтыш керек. Экинчи сорт. Славянский внешность деп жакшы иштерге дагы албайт. Сен 20 жолу орусчанын диссертация жактап койгон учуруңда дагы никто. Улуттук маселе бул жерде абдан курч турат. Анан эле өзүңөрчө олугу өзүбүздүн улуттук уңгубузду, улуттук бир ушундай идеологиядан алыс качып орусча сүйлөйбүз деп сүйлөй бергиле, орусча сүйлөгүлө, англисче сүйлөгүлө, колуңан келеби 20 тилде сүйлөгүлө. Бирок өзүбүздүн тилди, өзүбүздүн кыргыз тилин биз көтөрүп, ошол Кыргызстанда биздин тилибиз сактап турат, достор. Биздин дилибиз, биздин ушундай кыргыз экенбиз деп сыймыктанган бир каада салттарыбыз сактап турат. Ошол эле тойлорду жаман көрүшүп, ошол эле эме кылат. Тойлорду да болуш керек. Андай кыйын шаан шөкөт эмес, чама чаркына жараша. Ал дагы биздин салт, достор. Бизде сонун оюндарыбыз бар, улуттук. Ушул нерселерди жок кылып албай, анан кийин эле башка нерселерге көңүл буруп, ошентип баштасак туура эмес да, достор. Дагы мен бир ошол автобустагы орусча сүйлөгөндөрдү жазыпмын, кадр маселелерин жазыптырмын, достор. Мен ушул кадр маселелери боюнча дагы жүрөгүм өйгөн. Эми ал чынын айтканда бул сени менен менин колуман келбей турган нерсе, бул президентке тиешелүү нерсе. Сени менен менин колуман келе турган нерселер ушул экиге бөлүнбөсөк, интернеттеби же башка жактабы, көчөдөбү адамдын личностуна, анын динине, анын башка нерсесине шек келтирип, өзүнүн личный полясына, мына азыр айтып атат го, 1,5 метр жакындабагыла ушул оорунун айынан деп. Ошондой адамда дагы бир мүмкүн сүйлөй турган, мүмкүн ал жөнүндө сүйлөбөй турган нерселер бар. Ал каалаган динин кылсын, ал өзүнүн иши, достор. Каалаган адамына турмушка чыксын. Сен эмне кыласың киригишип? Сен эмне кыласың интернеттен туруп алып сүйлөп, кыйын болуп, окумуштуу болуп, мынтпегин сен, антпегин, сенин диниң туура эмес деп. Сен биз кимбиз бирөөгө укугуна мындай эме кыла турган? Андайга мүмкүн эмес. Диктатор болуп, анан сеники туура, сен менин кылганымды кыл деп экиге бөлүнүп ошонун негизинен. Анан сен орусча билбейсиң, сен мырксың деп. Биздин колубуздан келе турган нерсе ошол. Баардыгыбыз кыргызча сүйлөйлү, достор. Бирибизге бирибиз асылбайлы, бөлүнбөйлү, жакшы болойлу, алданбайлы шайлоолорго барганда дагы тууган эмелерге карап, мына достор көрдүңүздөр го бизди эмне натыйжаларга алып бара жатат. Мен экинчи ушул кадр маселеси дагы жүрөктү өйт да, кече деле кадр жөнүндө сүйлөштүм эле. Достор, бизди эң аксатып, эң бир аркага тартып турган ушул өз кесибине туура келбеген адамдардын ушул кызматтарда иштеп жаткандыгы да. Мен ушул урматтуу Сооронбай Шарипович Жээнбековдун акыркы кездери, мисалы Азимбек Бекназаровду Малайзияга өкүл посол кылып жөнөттү, элчи кылып. Эми посол деген биздин кызыкчылыгыбыз ошол жактан эл аралык мамилелерди, Малайзия деген абдан Азиядагы жолборстордун бири, өнүгүп келе жаткан чоң алдыңкы. Биз даже Малайзияга жетпейбиз, достор. Эме кылбагыла абдан өнүккөн. Эми аны мен силерге түшүндүрүп айтуунун кереги жок, достор. Бизге кандайдыр бир экономикалык жакшы нерселерди эми мен лично ошол Азимбек Бекназаровдун революциянын бульдозеру дейби, ДТСыбы, СТОсубу иши кылып, ошол кишинин лично өзүнө, бейнесине мен мындай шек келтирип, же болбосо бир айтып жаткан жерим жок. Ушул кишини ошол жака элчи кылып жөнөткөндө мен мындай бир ой пайда болуп калды, достор. Ушул биздин кыргыз элинде бул өзү жар салганы кызык да, Бекназаровдун. Мен англис тилин билбейм, анан барганда үйрөнүп алам, керек болсо малай тилин дагы үйрөнүп алам дегендей сүйлөп атпайбы. Эми карып калган киши, достор, Бекназаров эмес, мен карып калдым. Кече мен 3 жигит ушинтип түздүк десек, силер каяктагы 3 жигит, силер 3 чалсыңар дейт. Кечирип коесуңар, достор, биз чал болуп калганыбызды билбей эле мен өзүм жигит деп ойлоп алыптырмын да. Эми ошол менден дагы өткөн чоң кишини, англис тилин билбеген, малай тилин билбеген бир адамды ошол жака жөнөтүштү да. Ушул бийликтегилер, ушул Сооронбай Шарипович Жээнбековдун аппаратыбы же өзүбү
иши кылып жөнөтүштү. Ошол кишини бияктан көп ызылдабай ошакка барып үнүңдү басып тур дегендей таризде жөнөтүштү. Кандай эмеде мен ага деле ойлогон жерим жок. Просто ошонун ордуна биздин элибиздин ичинде жакшынакай керек болсо 2-3 тилди билген. Мына мен Америкадагы жигиттерди көрүп мен шунчалык эме кылам да, баягындай өзбекче айтканда аваз кылам деп коебу, суктанам дегендей. Ошол жакта отуруп алышып, тил үйрөнүп, ошол жакта курстардан өтүшүп, өздөрү окутушуп, абдан ушундай биздин ал эле эмес, биздин Кыргызстандын өзүндө тилдерди үйрөнүп, курстар эме кылып, неужели бир жакшынакай жашыраак биздин жүрөгүндө жалыны бар тилди такылдаткан, биздин кызыкчылыгыбызды коргогон мына элчилерди көрүп атабыз, кандай болуп иштеп атат. Мына биздин азыркы акыбал капа болушуп, кече Москвадан самолетту жөнөтүштү, 30 орун бош кетти. Чал кемпирлердин ордуна жаштар кетти. Бети жок жигиттерибиз бар экен. Бет деген мындай, бетимдин калыңы, жанымдын үзүрү деген. Элди алдап туруп, көзүн боеп туруп, коомчулуктун алдында былтыйып мынтип самолетто отуруп алып сүрөттөрүн көрүп атабыз. Барды туура, эми жаштар деле кетиш керек. Бирок бир жүрөктө болуш керек да. Могу боюнда бар келин, бу оорудан келген аксакал, ушулар кетсин дебей, биздин баягы улууну урматтоо, кичүүнү ызаттоо деген нерсебиз каякта калды? Акыры аксакал адамдарды кетириш керек. Урматтуу мигранттар, кичине уят болсун да, мен жердештер, мекендештер кичине сыйлагыла да ушундай адамдар кетсин. Мен ошону айтайын. Бул жерде мен чоң бир катачылыкты ушул элчилерден көрөм, чын айтканда. Ушу Аликбек Жекшенкуловду мен абдан сыйлаган саясатчылардын бири. Бирок бул жерде кандай болуп жатат, мен лично билбеймин, бирок абдан чоң мүчүлүштүк ушундай кеткен. Эми мындан кийинки самолетторду жөнөткөнүңөрдө булар болбойт деп ойлоймун. Ушул элчилер боюнча деле бир элдин бир ыраазы болуп, айрыкча ушул мен карапайым элдер жөнүндө сүйлөйм, ыраазы болуп кетип аткан жерибиз жок да, чын айтканда. Деги эле койчу, коомдун кайсыл гана тармагын карабайлы абдан бир туңгуюкка келип токтолуп калдык да, достор. Токтолуп калдык. Ошол жөнүндө айтмакчымын. Ушул элчилерди жөнөткөндө дагы анткени элчилер ошол жакта азыр бизде мигранттар көп, ошолордун тагдырын чечет экен. Анан мигранттар демекчи, достор, миллионго жакын мигрант бар. Кыргыз бийликтери эмнеге даяр туруу керек? Эми бул жерде көбүнүн жумуш ордулары бар, жакшы иштеп аткандары дагы жок эмес, жакшы. Бирок көпчүлүк мигранттар азыр кайтууга даяр турат да. Жок дегенде 700-800 миң адамды кабыл алууга даяр туруш керек биздин мамлекет. Уже мээде перезагрузка жүрүп, башка жумуштарды кылабыз, башка иштерди. Мына мен мисалы үчүн саясаттан такыр алыс жүргөн, мен ушул саясат жөнүндө кече бир кыймылдарды айтып, чоң кечээки оюңдан бүгүнкү оюң өзгөрүп, ушунчалык бир тездик менен, электроникадай тездик менен коом мээдеги аң сезим өзгөрүлүп жатат да. Мен деле эмне биз кече тиги досум, ал чын айтканда саясатта жүргөн жигит, көптөн бери биз эл үчүн кандайдыр бир жакшы нерсени кылсак экен деп ойлодук эле. Силер туура түшүнгүлө, биз партия же болбосо бир элди бир жака үгүттөй турган оюбуз жок. Мындай бир эл үчүн билген, мына мен азыр жүрөгүмдөгү нерселерди айтып атам, достор. Туура түшүнгүлө, ушундай нерселерди айтып тура турган, ушундай бир площадка жасайлы деген ой менен ушул карапайым элдин тилектештиги. Биз ким? Мен азыр тилектеш болуп кошулам деп айтып атышат. А так биздин офисибиз жок, башка нерсе жок. Бишкекте албетте чоң иштерди жүргүзүшөт балдар, аны өзүңүздөр көрөсүздөр. Мен бул нерсенин ийгиликке жетишине сөзсүз ишенем, достор, потому что мен туура багыт менен бара жатамын да. Ошол биздин команда сөзсүз болот. Ушундай өзгөрүүлөр болду да, тез өзгөрүү болуп жатат да, достор. Анан дагы айта кетчү, мындай партияга эле биригип, анан бул мен сөзсүз шайлоого барам, мен сөзсүз түрдө акчага сатылбай өзүмдүн каалаган адамыма голос беремин, достор. Силер дагы ошенткиле. Анан калп эле шоо үчүн анан элди бөлдүң, андай мындай деп сүйлөп алып, өзүңөр шайлоого да барбай. Кече Эльвира Сурабалдиеванын берүүсү болду, жакшы берүү болду да. Ошол Бишкекте шайлоо кандай өтөт, ал эми айылдарда кандай өтөт. Бишкектеги шайлоо жөнүндө. Бишкекте студенттер көп, башкалар көп. Бишкекте миллионго жакын калк жашайт да. Ошо центрдеги адамдар вообще шайлоого барбайт экен, достор. Эми мен Бишкекте жашабаган үчүн билбейм. Келбейт дейт, эч ким шайлоого келбейт. Калп эле сүйлөй берет, эртеси күнү калп эле требовать этет, талап кылып. А шайлоого келгенде келбейт. Андан көрө региондогу адамдар, айыл ападагы карапайым бизге окшогон адамдар шайлоого келип активдүү катышат экен. Ал эми интеллигент сөрөйлөр, баягы элдин мырк, сырк дегендер шайлоого да келбейт экен. Алар үчүн алар элита. Мынтип алып мурмуляк жүрүшөт.
Eч kандай элдин bir kızыкчылыгын көздөп сүйлөp жок. Алар өздөрүнүн дүйнөсү бар. Алар орусча сүйлөшүп, өздөрүнүн магазиндери бар, дүкөндөрү бар. Алар базарга дордойго дагы барышпайт. Алар өздөрү обеспечить этип ушул талаптары кандырылган. Алардын аталары бай, алар өздөрү байлар. Аларга биздин карапайым адамдардын жашоосу жок достор. Алар төмөн жакта, биз тетиги төмөн. Мигранттар вообще алар бродягалар. Алар үйүнүңдү жап, сен кимсиң, сен ошол жагыңда жүрө бер дегендей таризде сүйлөшөт да достор. Эх, досторум, аман эсен бололук. Бөлүнбөйлүк, ынтымакта бололук. Ошол менин бүгүнкү айта турганым. Лайк басып, жазылбагандар болсо жазылып койгула.